Жаш муундарга жумшалган каражат келечекке салынган инвестиция. Өлкөнүн эртеңи болгон жаштардын жаркын жашоосуна каражатты аябаш керек. Мына ушул принципти бекем карманган Сооронбай Жээнбековдун өлкөдөн кымбат дөөлөт жок программасында бул маселе ишке ашырылып, алды өз жемишин берип жатат. Бул жаштарды өз туулуп өскөн шаар айылдарында жумуш орундары менен камсыз кылып, сырткы миграция агымын азайтууга багытталган аймактарды өнүктүрүү программасы. Анда ипотека, ирригация, таза суу маселелери камтылган. Эми үчүн Россияга, Бишкекке, Ош шаарына кетип атышат. Эми үчүн кичи шаарлардан алдыр кетип атышат. Эми үчүн дегенде ошондой шарт жок. Ошондой мамлекеттик кызмат көрсөтүү жок. Биз ушул маселени мына колго алдык, мен премьер болуп 9 ай иштедик. Иштеп регионду өнүктүрүү боюнча программа кабыл алдык. 20 шаарды алдык. 20 шаар. Ошол 20 шаардын негизинде базовый кылып туруп, ошодон сыртта өндүрүлүп аткан айыл чарба продукциясын, башка өнөр жай ишканаларды ошол жака орноштура баштайбыз. Сооронбай Жээнбековдун айыл түйшүгүн сырттан эмес иштен билгенин, 40 жылга чукул мамлекеттик кызматта иштегенин, анын жүрүм турумун үлгү катары кабылдаган жаштардын катары күн санап калыңдоодо. Өзүмдүн атынан, Кыргызстан партиясынын атынан, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын атынан ушул 12 кандидаттын ичинен Сооронбай Шарипович Жээнбековду колдойлу деп толугу менен чечим чыгарып, бүгүнкү күнү колдоп, силерди дагы үгүттөп алдыңарда турам. Сооронбай Шариповичти тандаганыбыздын себеби жер сатпаган адам үчүн тандадык. Эл сатпаган адам үчүн тандадык. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жаштар менен катар агартуучулар да колдоодо. Я не сомневаюсь. Алдыдагы таймашта сиздин утуп чыгаарыңыздан биздин күмөнүбүз жок. Көп улуттуу Кыргызстаныбызды сиз гана алдыга өнүктүрүп кете аласыз. Сизди мамлекет башчылык кызматтан көргүбүз келет. Ак жол каалайбыз. Жамгырлуу аба ырайына карабай, Түп, Ак Суу райондорунун жашоочулары Сооронбай Жээнбековду жылуу маанайда тосуп алды. Сооронбай Шарипович 20-30 жылдын ичинде, 40 жыл ичинде Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев аталардай ушундай өзүнүн мамлекетчил инсан катары тажрыйба топтоду. Сооронбай Жээнбековго куруу бада берүү жат көрүнүш. Пенсиянын, жөлөк пулдун, мугалим, дарыгер сыяктуу мамлекеттик кызматкерлердин эмгек маяналарын көтөрүүнүн жолун Сооронбай Жээнбеков жакшы билет. Өлкө үчүн коррупция менен күрөштү менен күчөтөм коррупция менен. Мына кээ коррупционерлер Кыргызстан талкалап, миллиарддап салык төлөбөгөндөр. Ушулар чыгып алып мен коррупцияны күрөшөм дегенде мен жаным кейтпе. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.